Жаркын келечек аталып. Бүткүл дүйнөлүк илим жана эл аралык студенттер күнүнүн алкагында Кыргыз Өзбек университетинин базасында 16 ноябрь күнү билим, илим жана маданият жаркын келечек аталышындагы жаш илимпоздордун аймактык илимий практикалык конференциясы уюштурулду. Иш-чара жаш илимпоздор үчүн даярдалган видео тасма менен башталды. Андан соң окуу жайдын жетекчилиги тарабынан куттуктоолор айтылып, илимий конференция өз ишин баштады. Чын жүрөктөн куттуктайм. Базар экономикасынын шартында дымактуу жаштардын илимге болгон көз карашын калыптандырып, ата-андаштык күч алган бүгүнкү коомдун шартында татыктуу адис катары өз ордун таап, эмгектенип кетүүгө жол көрсөтүүнү максат кылган бул илимий конференция атайын даярдалган докладдар менен башталды. Конференциянын өткөрүүнүн негизги максаты баарыбыз жакшы билебиз, 21-кылым бул билимдүү, илимдүү, маданияттуу жаштардын кылымы. Ушул студенттерге биз 21-кылымда өздөрү коомдо татыктуу ордун ээлеш үчүн, алар терең билимге ээ болуш үчүн, маданияттуу болуш үчүн, илимдүү болуш үчүн ушул конференцияны максат коюп өткөрүп жатабыз. Сөзсүз түрдө биздин жаштарыбыздын келечекте коомдогу орду алардын маданиятына жараша болот. Ал эми алардын маданияттуулугун биз руханий байлыгы аркылуу баалап билсек болот. Студент жаштарыбыз өздөрүнүн руханий байлыгын билим алуу менен, көптөгөн китептерди окуу менен, ушундай студенттик илимий практикалар конференцияларга өздөрүнүн кичинекей болсо дагы эмгектерин алып чыгуу менен руханий байлыгын байыта алышат, маданияттуу боло алышат, коомдо өз ордун таба алышат. Ал эми илимге кызыккан студенттерибиз өздөрүнүн кандайдыр бир чыгармачылык менен кичине өзгөчөлөнгөн илимий макалаларын ушул конференцияда алып чыгып, баяндашып, баяндамалар жасашат. Биз бул конференцияда эң мыкты деп табылган студенттик илимий макалаларды баалуу белектер жана дипломдор менен сыйламакчыбыз. Пленардын отурумундан кийин конференция 5 секцияда өз ишин улантты. Тагыраак айтканда, секцияларда Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүү багытындагы көйгөйлүү маселелер жана алардын чечүү жолдору боюнча баяндамалар үстүндө иш алып барышты. Ошондой эле укук жана саясат багытындагы баяндамалар кызуу талкуу жаратты. Мындан тышкары, мамлекеттик тил маселесине байланышкан көйгөйлөр, тарых, маданият жана дин маселелери, табигый техникалык багыттагы илимдердин учурдагы абалы, жаш илимпоздор арасында кызуу баяндамалар жана талкуу менен коштолду. Докладымдын негизги темасы бул эгерде дүйнөнү техника башкарып калса, адамдарга кандай гана зыяндуулуктарды, ден соолуктардын начарлашына алып келишин адамдарга айткым келди негизинен. Анткени себеби мен ал теманы тандаганымдын себеби азыркы күндө биздин жашап жатканыбыз жана бул дүйнөнү техника менен башкарып калгандыгыбыз мени ачырлантат. Биз отурганыбызда ар бир күнүбүздү телефонсуз, уюлдук телефонсуз элестетүү кыйын. Телефондон чыккан нурлардын зыяндуулугу адамдарга ушунча терс таасирин тийгизет. Адамдардын азыркы күндө оорулардын күчөсү, ар кандай оорулардын келип чыгуусу ушул техникалардын өнүгүүсүнөн келип чыгат. Ошондой эле башка темалардан өткөндө дагы биз бул теманы көтөрүп чыгаганыбыз эң негизги мааниси ушулар болуп эсептелинет. Жаш илимпоздордун илимий практикалык конференциясы атайын резолюция кабыл алуу менен жыйынтыкталды. Мамбет Ибраим Жандыбеков, Тарбан Алачиев, Нуриза Алиева. 18-жыл